Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мадумаров жүктөрдү өткөрүүнү кармоо боюнча башка өлкөнүн чөнтөгүнө урмайынча маселе чечилбейт. Элекул Адаха Мадумаров эгерде өлкө импорттолуп жаткан товарды өткөрбөй, жүктү кармап, кыянаттык менен залал келтирсе, анда ошол мамлекет чыгашаны төлөп берүүгө милдеттүү деген позиция кириши керек. Бул тууралуу депутат Адаха Мадумаров Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин отурумунда билдирди. Мына ошондо Кадамжай, Баткен, Ысык көлдөн келе жаткан жер жемиштер өтүп бараткан өйрүктөр токтоп турбайт, себеп далилденет. Анын чыгашасын токтотуп турган мамлекет милдеттүү төлөшү керек болот. Адамдын чөнтөгүнө урмайынча адам сезбейт деп билдирген элекулүү Адаха Мадумаров. Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев билим берүү тармагы улут келечеги. Реформалык жаңылыктарга ыктаган билим берүү тармагындагы мыйзам долбоору баш мыйзамдан кийинки эле деңгээлде турчу баскычта. Себеби билим улут келечеги деп билдирди Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев 17 майда парламент радиосуна курган маегинде. Кыргызстанда 600-700дөй мектеп жетишпейт. Бул бара-бара чечиле турган маселе. Акырындап мугалимдердин айлыктары жогорулатылып, эл өкүлдөрүнүн маянасын кууп жетип калды. Бул дагы билим тармагына көрсөтүлгөн чоң колдоо. Идиректүү жаштарыбызды эл аралык жоштордо окутуунун жолдору да изделүүдө. Билим тармагынын заманбап реформаларын жүргүзүүдө коомчулуктун пикирлери эске алынып жатат деген эл өкүлү. 5700 орун жоштор үчүн бюджеттик орундарга каралган. Бирок ал чыныгы таланттуу балдарыбыздын энчисине тийип жатабы, жокпу? Бул да калыс иликтене турган маселе, деди эл өкүлү Балбак Төлөбаев. Жемиш алган жокпуз да. Күндөн күнгө нашарлап баратпайбы элге билим берүү системасы. Анан муну реформалоого убакыт жетти деп ойлойм да. Жекеле мен эмес, баардыгыбыз ошондой ойдобуз. Ушунча акча бөлүнөт, күн сайын акчалар үйдө көтөрүлүп баратат, бирок жемишин бербей атат да. Демек, бир жерден биз бир нерсени туура эмес кылып атабыз. Анан мына айтып атат, башка өлкөлөрдө пример кылып көргөзүп атпайбы, мисал алып. Алар алдыга кетти, биз дагы эле турабыз. Бул темп менен барсак биз жакында аябай Африка өлкөлөрүнөн аябай кыйналган башка билим берүү начар өлкөлөрдүн да алдында калабыз. Убагында Кыргызстан кандай 98-99% билими бар өлкө болчубуз да. Кандай гана залкырлар чыккан. Ошон үчүн элге билим берүүдө убакыт келди. Реформага убакыт келди. Катуу реформага барыш керек. Да тоскоолдуктар болот, кыйынчылыктар болот, бирок ошого карабай алдыга жылышыбыз керек. Айлык көтөрүлгөндө мурда мугалимдер жетишпейт деген маселе азыр четке калып, тескерисинче ишке орношууга конкуренция болот окшойт. Жок, болорун болот, бирок алардын сапатын карашыбыз керек. Физкультура мугалими физика, химиядан бербеш керек да. Ошол эле убакта ошол айылдагы балдардын сапатын жана заманга жараша, мисалы биз убагында окуу китептеринде деле кээ бир нерселер азыр өзгөрдү да. Мурун 9 эле планета деп билсек физикадан, азыр канча планеталар ачылды, аларды заманга калып келиш керек. Мисалы убагында биз коммунисттик партия деп Ленинди окусак, азыр биз өзүбүздүн тарыхыбыз, өзүбүздүн башка нерселерибиз бар да, мисал айтам да. Ошон үчүн азыр багытты окуу методологиясын өзгөртүү. Мен, конечно, адис эмесмин, бирок мындай мага эле ушул жерден ушундай көрүнүп атат, адистер толук билет деп ойлойм. Рахмат. Лицензиялык талаптарга жооп бербеген 111 менчик медициналык мекеме жабылат. Саламаттыкты сактоо министрлиги лицензиялык талаптарга жооп бербеген 111 менчик медициналык мекеме жабылаарын билдирди. Маалыматта министрлик тарабынан түзүлгөн комиссия апрелде 370 менчик медициналык уюмду текшерип чыкканы айтылат. Текшерүүнүн жыйынтыгында лицензиясы жок, уруксатсыз ишмердүүлүк жүргүзгөн, даректери лицензия менен дал келбеген фактылар аныкталып, анын негизинде 111 менчик медициналык мекемелердин ишмердигин токтотуу үчүн акт жазылганы айтылды. Мындан тышкары инфекциялык көзөмөл стандарттарды сакталбаган 148 менчик медициналык кабинеттер менен клиникалар аныкталган. Аларга билдирмелер берилген. Андан кийин мыйзамдык чараларды колдонуп, айыппул салуу үчүн мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл борборуна маалыматтар берилет деп айтылат министрлик тараткан маалыматта. Буга чейин министрлик Кыргызстандагы медициналык жогорку окуу жайлардын материалдык, техникалык жана клиникалык базасын текшерип, алардын айрымдарынын лицензиясын жокко чыгаруу тууралуу билим берүү министрлигине сунуш жиберген. Мурдараак саламаттык сактоо министрлиги 84 дарыкана уруксат документи жок иштеп жатканын аныктаган.
Саламатсыздарбы? Менин атым Саадат Молдалиева. Мен Envor компаниясынын супервайзер статусундагы дистрибьюторумун. Бул компанияга эмне себептен сиздерди айтып чакыргым келет. Бул компаниянын продукциясы бирөө кара зиренин майы, бирөө зайтундун майы менен жасалган продукция. Экөө тең Куранда, хадисте жазылган. Кара зире бир өлүмдөн башканын баарына шифа. Зайтундун майы бул дагы хадисте жазылган продукт. Биз баягы Орто Азияда жашаган себептен, мусулман болгон себептен экөө тең бул бизге жакын продукция. Ошондуктан баардыгыңыздарды ушул Envor компанияга чакырам. Бул компанияда продукциядан результаттарыбыз аябай көп. Только продукциядан эмес, акча табуу жагынан дагы. Акча табуу жагынан мен сиздерге бул нерсени айткым келет. Адам бай болуудан, миллионер болуудан биз уялбашыбыз керек экенбиз. Эмнеге дегенде Алланын бизге берген 5 өкүмү бар. Бирөөсү эң биринчи өкүмү бул намаз окуу, орозо кармагыла, зекет бергиле, ажылыкка баргыла, андан сырткары шахадат келмесин айтып жүрүү. Ушул 5 өкүмдүн экөөсү бизди байлыкка чакырат экен. Ажылыкка баргыла, зекет бергиле деген. Ошол себептен биз бай болгондон дагы уялбашыбыз керек экенбиз. Именно эң жакшы акча, миллион акча табуу, бай болуу бүгүнкү күндө Envor компания менен кыялдар орундалат. Сонун. Давайте дебей эле сүйлөңүз. Жогорку Кеңеште 2 депутат кайма айтышы урушка кетишти. 18 майда Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар Марлен Маматалиев менен Султанбай Айжигитов экөөнүн ортосунда кайма айтышы орун алды. Кайма айтышуу Маматалиев өзгөртүү киргизип жаткан жер казынасы жөнүндө мыйзам долбоорду карап жатканда чыкты. Айжигитов алтын казган компаниялардын кирешесинин кеминде 30% үлүшүн милдеттүү түрдө мамлекетке алуу мыйзам долбооруна каршы болуп, мамлекеттин үлүшүн кеминде 70% кылып көтөрүү керектигин айткан. Мен жооп берейинчи, аксакалдар туура насаат айтса жакшы болмок. Буга чейин лицензияны 300 сомдон 1000 сомго сатып келишти го. Сиз ошол жерде канча жыл иштедиңиз? Эмне үчүн ушул маселени көтөрбөй азыр айтып жатасыз деп суроо салган Маматалиев. Мен да жообум бар. Мына Марлен Маматалиев өзү айтты. Эң азы 30 деп жатабыз дейт. Бул коррупциялык иштердин талаасы болуп калышы мүмкүн. Жаш саясатчылар ушинтип сүйлөп жаткан болсо, Кыргызстандын келечеги аябай чоң коркунучта. Ошондуктан давайте деп Айжигитовдун сүйлөгөнүнө Маматалиев давайте деп эле сүйлөңүз деп билдирген. Песков: Путин Бишкекке келет. Орусиянын президенти Владимир Путин Бишкекте өтө турган Евразиялык экономикалык форумга катышат. Бул тууралуу Россия Федерациясынын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Маалыматка ылайык 26 май күнү Бишкекте Евразия экономикалык форуму, 27 майда ЭЭПке кирген өлкөлөрдүн башчыларынын саммити өтөт.